Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. УКМКнын Нокен райондук бөлүмүнө жаңы имарат курулду. УКМКнын Жалал Абад областындагы Нокен райондук бөлүмүнө жаңы имарат курулуп, 2021 жылдын 12 сентябрында пайдаланууга берилди. Имараттын ачылыш аземине УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Аземге атайын кызматтын ардагерлери, аймактагы өздүк курам жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да чакырылды. Генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев кызматкерлерди заманбап бардык тийиштүү шарттар менен камсыздалган имаратта иш алып барууда. Мыйзамды так сактоо, өлкөнүн коопсуздугу үчүн коюлган талаптарды аткаруу зарылдыгын эскертти. Мындан ары дагы өлкө аймагында атайын кызматтын жергиликтүү бөлүмдөрүнө зарыл болгон бардык шарттар түзүлөрү айтылды. Жакынкы күндөрү дагы бир катар райондордо жаңы имараттар пайдаланууга берилет. Мелис Мырзахматов: шайлоо таза өтпөйт, кептин баары Шайлдабековада. Улуттар биримдиги элдик партиясынын лидери Мелис Мырзахматов жогорку кеңешке шайлоо таза өтөрүнө күмөнүм бар. Мындай пикирин ал журналист Майраш Пазлакуновага берген маегинде билдирди. Саясатчынын айтымында шайлоо өткөрүүдө БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова менен анын сервериндеги система көп нерсени чечип коет. Жылдызкан Жолдошова: саясатта досторум жок, 30 жаштан кийин тапкан досторду санаа алаш деп айтса болот. Саясатта достук жок деп айтышат, бирок сиздин бул жаатта сырыңызды айтып бөлүшө алган аял саясатчы досторуңуз барбы деген суроо берилди. Саясатта досторум жок, Бишкекте 2 досум бар, бири жөнөкөй дарыгер, экинчиси мугалим болуп иштейт. Ошто 4 досум бар, кечээ бир досумду жоготтум. Мага күн оор болду. 30 жаштан ашкандан кийин тапкан досторду санаа алаш деп айтса туура болот деп жооп берди экс-депутат. Булак супер чекитке ийже. Акжол Махмудов аукциондон саткан кийиминин акчасын алды. Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси Акжол Махмудовдун спорттук кийимин аукцион менен сатып алган. Эрлис Акунбеков акчасын бергенин Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Ал жүктөгөн видеодо балбан Акжол Махмудовго 6500 АКШ долларын берип калпак кийгизгенин көрүүгө болот. Махмудов Олимп оюндарына кийип чыккан спорттук күрмөсүн аукционго коюп саткан. Ал акчасын толугу менен жардамга муктаждарга берерин айткан. Булак репортер чекитке ийже. Абдывахап Нурбаев: пиар болобу же болбойбу, биздин ишибиз мыйзам жазуу. Жалпы билим берүү мектептерде 10 жылдан кем эмес иштеген мугалимдерге ири суммадагы каражат берүүнү демилгелеп жатасыздар. Эмнеге 20-30 жыл иштегендерге берилбеши керек? Быйыл жогорку окуу жайлардагы педагогика багытындагы факультеттерге тапшырган балдардын республикалык тесттен алган балдары 130-140 түзөт экен. Демек 180-200 балл алган күчтүү жаштар бул кесиптерге окугусу келбейт. Мыйзамдын негизги максаты жаштарга стимул берип, педагогикалык кесиптин статусун көтөрүү болуп эсептелет. Аларда окуучуларга билим берип, 10 жылдан кийин үй алам деген үмүт пайда болот. Сумманын көлөмү 1 миллион сом деп белгиленген. 1 миллион сомго аймактарда үй алганга болот. Долбоордун экинчи көздөгөнү республикалык жана эл аралык олимпиадаларда 1-2, 3 орунду ээлеген окуучулардын мугалимдерине 3 айлык акыларын сый акы катары берүү болуп эсептелет. Анткени мугалимдер балдарды олимпиадага алып баруу үчүн окуучуну даярдашат. Бул сабактан тышкары аткарылат. Ошондуктан алардын эмгеги текке кетпеши керек. Мисалы 23-24 жашында окууну бүткөн балада 10 жыл иштеп үй алам деген эртеңки күнгө ишенич пайда болот. Себеби азыр миграцияга кеткендердин көбүнүн максаты үй алуу. Ипотека деген менен алар алдын ала 20-30% төлөй алышпайт. Аймактардагы мугалимдердин эң башкы көйгөйү үй болуп жатпайбы? Алар биз бул айлык менен үй ала албайбыз дешүүдө. Болжолу менен канча сумма талап кылынышы мүмкүн? Азырынча суммасы так маалым эмес. Билим берүү министрлигине запрос жөнөттүк, толук эсептей элекпиз. Бюджетте каражат жок да же долбоордо акча табуу жолдору көрсөтүлгөнбү? 2022 жылдан баштап депутаттардын саны 120-дан 90-го чейин азаят. Мында акча каражаты үнөмдөлөт. Президенттин өкмөт, жергиликтүү орган, башкаруу органдары, президенттик аппарат 30%га кыскарат деген буйругу чыккан. Мына ушул жактан үнөмдөлгөн каражат билим берүүгө, мугалимдерге жумшаганга кеңири жетет. Бул демилге шайлоо алдындагы пиар же упай топтогу эмеспи? Пиар болобу же болбойбу, биздин ишибиз мыйзам жазуу. Ошол жумушубузду аткарып жатабыз, калганы өкмөт менен кызматташуу аркылуу чечилет.
Булак Азия News газети. Бет тырмоочулуктун да чеги болот. Кичине Айбир дегенди да белгилечи Кудай жалгагырлар. Бул жылдын июнь айында болуп өткөн жол кырсыгы Мас абалындагы жеңил унаанын айдоочусу президенттин кортежинин алдына чыккан. Абалы мас экенин кийин да далилденген. Бүгүнкү күнү анын адвокаты анын мастыгын таанып кортежди күнөөлөп жатыптыр. Бул видеодо айдан ачык көрүнүп турат мастыгы. Калыстык үчүн ушул видеону таратып койгулачы эл билсин. Чынара Эдилбекова. Алып баруучу Алексей Филатов каза болду. Алексей Филатовду куткаруу мүмкүн болгон жок деп билдирди анын кесиптеши Асол Молдокматова 12 сентябрда. Тел алып баруучу 26 августта пневмония менен жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылып, 10 күн реанимацияда жатып анан каза болгон. Буга чейин Асол Молдокматова кесиптеши Алексей Филатов оор абалда реанимацияда жатканын айтып чыккан. Ошондон кийин гана коомчулук ал тууралуу айта баштаган. Ал өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратта жаткан. Филатов кесиптик жолун 15 жашында гезиттерге макала даярдап баштаган. Ошол учурда ал Асол Молдокматовага жолугуп, андан көп нерсени үйрөнгөн. Андан кийин ал КТРКдагы улуттук хит-парад музыкалык долбооруна алып баруучу болгон. Ошондон кийин анын башкы популярдуулугу артып, башка телеканалдар чакыра баштаган. Ал КТРКнын замана берүүсүнө дагы алып баруучу болгон. Афганистандын мурдагы президенти Ашраф Гани Талибан кыймылынын өлкөнү басып алуусуна мүмкүндүк бергени үчүн элден кечирим сурады. Ал өз билдирүүсүндө мен Кабулдан чыгып кеткенден кийин алар президенттик сарайга кирип, иш бөлмөлөрдөн президентти издешкен. Мен үйдөгү бут кийимимди туфлиге алмаштыра албай калган шартта өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болдум. Өзүм менен эң башкы байлыктарым болгон китептеримди, жеке ноутбугумду жана күндөлүгүмдү алып кете албай калдым. Менде өлкөдөн чыгып кетүүмдү эл аралык күчтөр менен талкуулоого эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул чечим өтө тез жана коопсуздук кызматкерлеринин басымы менен кабыл алынды. Мен булардын баарын башкача аяктай албаганым үчүн ооган элинен кечирим сурайм деп жазган. Кошумчалай кетсек, Афганистандын президенти Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарында экенин билдирген. Булак Коом Чекит пресс. Азербайжанда Тоолу Карабахта жолдор аэропорт салынып өнүгүүгө бет алды. Супер Чекит KG сайтынын журналисти Айзада Кыдырмышеванын Тоолу Карабахка болгон сапары 10 сентябрь күнү башталды. Баку шаарынан чыкканда узун түз жол менен кетип бара жатабыз. Карабахтын борбору аталган Шуша шаарына чейин дээрлик 6 саат. Азербайжандын эмгек сиңирген журналисти Азер Хазреттин айтымында жолдун узундугу 101 чакырым болуп, Жеңиш деп аталат. Физулин районунан башталып Шуша шаарына чейин уланат. Бул жол мурда жолдор болбогон жерлерден өтөт дейт Кыдырмышева. Азербайжан өлкөсү Тоолу Карабахка кетүүчү жолду Армения менен болгон согуштан кийин 8 айда салып бүтүшкөн. Андан сырткары Физули эл аралык аэропорту курулган. Аэропорт эл аралык каттамдарды кабыл алат. Булак Супер Чекит KG.